Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Кадамжай жаңылыктары YouTube каналын катталуучулары. Амансыздарбы? Эсиңиздерде болсо, мынан bir 3-4 ай мурун, тагыраагы кыш айларында, эрте жазда дейликпи, ушул Аңкурсай жол тилкеси тууралуу, мынабу кооптуу болгон көпүрө тууралуу сиздерге bir маалымат жарыяладым эди. Bu жерде менин өзүмдүн жеке оюмду, жеке сунушумду айтып киргизген элем. Мен ошол эсиңиздерде болсо, ошол кайрылуумда ушул көпүрө кооптуу болуп калды. Ушул көпүрөгө жолдоң деп кайрадан бузуп башкадан кылгандын ордуна столба коюп, прожектор жандырса өтө сонун болот. Ушул жол ошондо көрүнөт деп sunuş kirgizdim edi. Allah razı bolsun. Menin köygöyüm, menin sunuşum, жақшы niyetim жетip, Kudayga şükür, жол kuruluş başkarmalығы, же болбосо ошол жооптуу insanlarыбыздын, ишканалардын демилгеси менен, мынакей аз санап өтөлү 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. 10 столба коюлуп, прожектор орнотулду. Элдер сүйүнүп калышты. Чындыгында мен дагы сүйүндүм. Мен дагы ошол жерде авария болбосо, жол кырсыгы болбосо, адам өмүрү сакталса, мага дагы сооп болот экен деген ниетте мен дагы чындыгында сүйүндүм. Бардык жүргүнчүлөр өтө сонун болду деп жақшы ниетте сүйүнүп калышты. Мына жогору Баткен жактан келе жаткан, жогорку ылдамдыктагы келе жаткан кооптуу бурулуштан өткөндө эле жол белгилерге караганга дагы үлгүрбөй туруп, мына көпүрө келип калат. Анан көрбөй биз го мына туруктуу жашоочу элдер, районубуздун төгөрөгүдөгү элдер билип калганбыз жаттап. Мынында секин өтүшөт, аста-аста өтүшөт. Бирок жаңы келгендер, алыс жактан келген меймандар билбей ошол Аңкурсай деген сайга түшүп кетип атканда жарга. Мынакей көрбөйсүздөр, столбалар коюлган, прожекторлорубуз жанды. Прожекторлор жанды дегени күйдү, жарык болду. Ошол кезде өтө сонун болду. Бардык жап-жарык болуп көрүнүп, келе жаткан, алыстан келе жаткан мас болобу, соо болобу, мен айткандай эле өзүнү кармап алды. Бул көпүрө жап-жарык болуп тургандыгы үчүн сонун кооз дагы көрүндү. Бирок тилекке каршы 2 жума ашы барса 3 жума жанды да, күйдү да чырактар. Азыркы ушул мен ошодон байкадым, атайын мынабы Кадамжайдан түндө кайтамын. Карасам бир жолу эмес, 2 жолу, 3 жолу көрдүм. 2 жума, 3 жума болуп калды. Бул светтер, чырактар, жарыктар күйбөй калды. Эмнеге күйбөй калды? Мына койгон прожекторлор күнү суу бүтүп күйүп калдыбы, иштен чыктыбы, жарактан чыктыбы, анысыны билбеймин. Же мынабы токту берген энергия потребления ошо көп жазып кеттиби, 1 айдын ичинде эле ошол төлөш кыйын болуп калдыбы, билбеймин. Эмне себептендир? Ошол кайра эле столбасы бар, бирок кайра эле кап-караңгы болуп турат. Эми ушуну кайра жандырыш үчүн дагы бир авария болуп, бирөөдүн өмүрү кыйылыш керекпи? Мен ушуга жооп издеген максатта бүгүн мына Аңкурсай участкасыга келип алып, дагы кайрадан видео тартып атам сиздерге. Ушул жарыктандыруу берилди, элге жакшы болду. Буга акча коротулду. Мына 10 столба 10 миңден болгондо 100 миң кетти. Анан прожекторлор башкасы болуп бир 100 миңге бардыбы, 120, 150 миң кеткен болушу мүмкүн. Бирок 150 миң деген акчаны эми жазса 500 сом, 1000 сомдон айга жазып турар. Канча бир прожектор 10 той бар окшойт. Ар бириге коюлган болсо.
Ар бириге коюп отуруш кереги жок эле, мына 5-6 эле койсо болду эле. Ошол көпүрөнүн башы эле жарык болуп турса болду эле. Бирок сонун болуп бияктан ошол трансформатордон баштап тетиги жерден баштап жарык боло баштады. Бирок өмүрү кыска экен, тез эле өчтү да. Эмне үчүн ушундай макул 150 миң кетти дейлик. Мен мындай божомолду чамамды айтып атам. Эми канча метр, километр битте кабель бар, прожекторлор бар, бир 800дөн болгондо 8000 сом, 1000 сомдон 10 миңден 1000 сомдон болгондо 10 миң сом кеткендир. Ага усталар иштеди, баягы ошолорду макул 10 столпа 10 миңден болгондо 100 миң, 150 миң акча коротулду да. Бирок жанбай турат. Мамлекеттин 150 миң акчасы ушундай эле турат. Неге жанбайт? Мен бир суроо берейин, ошого бүт эл жооп тапсын, жетекчилик дагы. Бул жерде дагы бирер жолу авария болсунбу? Бир адамдын өмүрү кыйылсынбы? Ошол бир адамдын өмүрү ай сайын төлөй турган светтин акчасынан арзан турабы? Кантип ойлойсуздар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу жетекчилер? Мен эч кимиңиздерди жаман көрүп, же бир сындап, же бир ташыргытып, сиздерди бир жумуш ордуңуздардан козгоз максатым жок. Мен мына Кыргыз Республикасынын жараны катары, ушул жерди чагылдырган инсан катары, ушул элдин көйгөйгө, элдин маселесиге бир күйгөн катары эле өзүмдү айтып аткан сөзүм. Столбалар коюлду, өтө сонун болду. Эми ойлоп көрүңүздөр, ай сайын ушул лампочкалар, ошол прожекторлор канча сомдон жазат? Ар бири 50 сомдон жазганда 10 500 сом жазат. Бир айда 50 сомдон копол жазып койсо, бирок булар энергия аз коротуучу деп айтылгандыгы үчүн азыраак жазса керек. Эми ушуну кантип ойлойсуздар? Мен мына жанатан бери сүйлөп атам, ушуга өзүм ишенсеңиздер жооп таппайм да. Бүт элдерден кайрылуу кылайын. Бир инсан ушул жерге түшүп кетип, көрбөй калып, же бир мас болуп калып, же бир сылтоо менен ажал жетип, ушул көпүрөдөн дагы бирөө каза болсо, анын куну мынабу светтин бир айлык төлөмүдөн кымбат турса керек. Жарытып койсок, ошол өмүрдү сактап калсак керек. Не дейсиздер ушуга? Калың журт, кыргыз элим, ушуга бир комментарий калтырыңыздар. Өз ой пикириңиздерди айтыңыздар. Чындыгында эле муну акчасын төлөгөнгө шылтоо болуп атабы, же күйүп калдыбы, жарактан чыктыбы, карап коюңуздар. Жанып турса, күйүп турса, ошол шамчырактар, прожекторлор элибизге жакшы. Мейли буйрук бар болгон болушу мүмкүн. Жарыкты эконом кылайлык. Айылды ичидеги прожекторлордо дагы өчүп атат. Өчүрөйлүк деген болуш мүмкүн. Макул, өчүрүңүздөр, бирок айылдын ичине өчүрө бериңиздер. Аллейкаларды, шаардын ичидеги чырактарды, түз жолдогу коопсуз жердеги чырактарды өчүрө бериңиздер. Бирок мынабу эң кооптуу болгон, адам өмүрү кыйылып жаткан, адамдын өмүрү үчүн кооптуу болгон көпүрөгө чын ниеттен койгон прожектордун чырактарыны кеч шам түшкөндөн баштап, түн киргенден баштап таң атканга чейин жандырып коюңуздар. Бир адамдын өмүрү бир айлык төлөмдөн өтө кымбат турат. Ассаламу алейкум. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, комментарийиңиздар менен, лайкыңыздар менен колдоп кубатып, поделиться кылып ушул көйгөйлүү маселенин таралышыга жардам бериңиздер.